Менимче азыр сиз азыркы замандагы эң популярдуу адамдардын бирисиз да. Көчөдө кетип атып элдер мени көрүп атты болду экен деп келе берчи да анан кайра бир аз туруп уялып кетесиң өзүң оюңанчы. Балдарыман деле кыздарыман деле сурап кызыга беришет экен да. Силер үйдө кантип тамак жейсиңер деп сураганда ушуну дагы берет деп ойлогом. Менде эч качан никеге байланыш болгон эмес. Илгери сауна, азыр эми сауна болбой калып, чай ичкенге өтүп калышпады бардыгы. Сүйлөп аткандардын өздөрүндө экиден көп үй бүлөсү бар. Эркектерге айтыш керек, жок силерге болбойт. Силер ошону жашай бергиле. Тамек тартып көргөнбүз. Мен зекет бербейм. Бирок ошол эле учурда зекет ала турган адамдардын катарында эмесмин. Эл өкүлдөрүн капа кылып алам деп коркосузбу? Бул чындык. Мындай бир саясий чечимдер кабыл алганга чабалдык кылып атышат да. Кылбек Жапаров чыгып алып туруп, бизди алдаса да ишендирип коюшу мүмкүн. Анткени ошонун ишенимдүү сүйлөгөн үчүн менден жакшы депутат чыгат деген өзүм мындай ойлойм кээдечи. Жаман чубак менен жакшы чубак аябай талашат да өзүмчө. Урматтуу замандаштар, бүгүн эң алгач менин YouTube каналымдын мейманы белгилүү диний ишмер Чубак ажы Жалилов. Саламатсызбы, Чубак ажы? Саламатчылык. Алгач ушул маектешүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан келе жатып эмне жөнүндө көбүрөөк ойлондуңуз? Анткени сизден журналисттер адатта көбүрөөк эле маек сурашса керек. Мен биринчиден ыраазылык билдирем. Ошол өзүңүздүн жеке YouTube каналдан биринчи көрсөтүүнү менден баштап атканыңызга албетте бул жакшы төлгө болсо керек, дин жолунда жүргөн адам деп өзүмдүн карылыгым эсиме түшүп, анан мен ошо караганда таяк менен жүрөмбү жокпу деп ошол ойума келип кетти негедир. Өзүңүздүн карылыкты кандай элестетесиз? Негизи кам көрүп атасызбы? Карылыкка кам көргөн мен өзүм балдарыма берген тарбия. Мен аларды мончодо өзүм жуундурам, эркек балдарды. Анан жуундуруп айтам да, балам мен сени жуундуруп атам. Жаштары канчада алар? Жаштары азыр эң кичүүсү 3-чү класста. Ошол мисалы үчүн мектепке баргандан баштап эле жуунтуп келдим да, ага апасы жуунчу. Анан балам сени жуунтуп атам, кийин мен караганда мени жуунтасың десем, мага суроо берет да, сиз чоң атам жуунтуп атасызбы депчи. Анан мен жооп күтпөп ойлоопмун да. Мен атам жуунтпаптыр, мына болгон чачын алып берип, мындай бир эме кылбасам, анан мен айттым, чоң атаң азыр жаш, өзү жуунуп атат, бирок ал жуунганга муктаж болгондо мен чоң атаңа жуунтам десем, макул деп ошентип келиштик да. Анткени ошол балдар көргөнүн кылат. Ошондуктан биздин бактылуу карылыгыбыз балдарга берген тарбиябыз деп мен ойлойт элем. Анан кандай ойлойсуз? Негизи сизди жөнөкөй адам деле, саясатчысы деле, белгилүү адам деле дайыма сиздин таалимиңизди уккусу келет, жолугушкусу, сүйлөшкүсү келет да. Анан кимдердин арасында сиз өзүңүздү абдан мындай комфорттуу же ыңгайлуу сезесиз? Карапайым адамдардын арасында. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, мен өзүм жердигимен карапайым адаммын, карапайым үй бүлөдө туулуп өскөн. Анан карапайым адамдардын мындай бир суроосунда алардын берген маектешүүсүнө эч кандай башка бир саясий кызыкчылык же башка бир нерсе жок. Мындай туп-туура суроо да, кээде суроо ката берилип калат, кээде суроо маанисиз болуп калышы мүмкүн, бирок ал үчүн өтө маанилүү суроо да. Жасалмалуулугу жок деген сөз. Табигый түрдө келген. Ал эми башка коомдун өкүлдөрүнүн кээде мындай бир сурап аткан суроосу болушу мүмкүн, бирок анын аркасында башка бир максаттар бар экени кээде сезилип кээде сезилбей калат. Менимче азыр сиз азыркы замандагы эң популярдуу адамдардын бирисиз да. Анан адатта кайсы тармакта болбосун бир учур келет экен, мындай жылдыз оорусуна жолукканчы. Сизде ошондой мындай өзүңүздү жылдыз сезген, башкалардан өйдө сезген учурлар болду беле, эгер бүгүн чынын айтсаңыз? Албетте болгон. Ал ошол алгачкы жолу экранга чыгып аткан учурда. Бул жашыраак кезиңизге туура келсе керек. Студент убакта башталат. Студент убакта бул деген 98-жылдарга туш келет. 20 жыл, 30 жыл мурга
кетип калат, 20 жылдан ашып кетет. Ошондо мындай бир көчөдө кетип атып деле элдер мени көрүп атты болду экен деп келе берчи да анан кайра бир аз туруп уялып кетесиң, өзүң оюңанчы. Стагфирулла, кантип ойлоп атам, бул бизге туура келбеген маселе болчу эле депчи. Анан бирөөлөр келип учурашып салам айтса, жиркилдеп, аларды кагып силкип, мен кыйын болуп калбадым, булар эмне ушинте берет дегендей, ар бир адамга келет экен да, бирок ошону мындай бир контролдоп калыш керек экен да. Анан адамдардан сын пикир келгенде, жакшы пикир келсе кадимкидей сүйүнүп, анан жаман пикир келгенде кыжаалат болуп, анын душманын көргөндөй болуп, ушундай бир сезимдер бар болчу. Бир мен ойлойм бир 2 жылга чейин, 3 жылга чейин балким ошондой сезимди мындай жууп кетиргенге аракет кыласың, бирок кайра эле пайда болуп калып, кайра жок болот, кайра жылт этип пайда болот да, анан барып отуруп, кийинчерээк урушканы деле, мактаганы деле мындай бирдей болуп калат турган учур келет окшойт. Аны жашырган менен Кудайдан жашыра албайбыз го. Сизди айрымдар мындай өтө кырс адам деп да коюшат экен да. Кырстык кайсы учурда пайда болот? Же адамдагы бир мындай жаман нерсени көргөндөбү, же дагы башка бир себеби барбы? Кырстык кээде мен мындай адамдарда сезим болот да, сезим таб. Кээде мен ошол берип аткан суроону сынап берген учур мага сезилип калат. Көп учурда мындай бүгүн андай ой жокпу? Андай ой жок, антип мен сизди билем. Анын үстүнө журналист бул деген ал өзү эмес, бүтүндөй элдин пикирин билдирет да. Ошон үчүн өзүнүн пикири болбогон, башка бирөөнүн пикирин билдиргенге даяр турган адам болгондугу үчүн мен журналисттерге мындай кырстык мамиле жасабайм да. Бирок элдин арасынан ошондой мындай бир жөндөн эле кандай дейт экен деген мааниде, мисалы үчүн тийишип деген болгондо мен кырстыгым карматам. Анан кээде мындай бир бизде ушул молдокелер дегенде эле эч кандай сөзгө жооп бербеген, бардыгын эле макул дей берген, мындай бир жетелесең кете бере турган, мындай бир жоош момун, анан мындай бир акыркы сорттогу адам катары көрүп мамиле кылгандар кээде кетишип калганда, анан менин кырстыгым кармайт албетте. Эмне үчүн ушундай мамиле болуш керек, адамга урматтуу сый деген болуш керек деп. Анан могу өзүң карабаган маданиятсыз, анан тилди сүйлөп атканда ката сүйлөп, ката жазып, анан мисалы үчүн Москваны деле туура жазбагандарыбыз бар да. Анан ошолорду көргөндө кадимкидей эле мындай бир жиниң келип кетет да. Сен өзүң асмандан сүйлөп атасың да, кылып аткан ишиң могу. Сен тилди билбесең, башканы билбесең, анан кантип динден сүйлөп атасың? Өзүңүн төрөлгөндө эне тилиң жакшы сүйлөй албайсың дагы, кантип диндеги бир маселени талкуулап атасың сен? Кантип класска өттүң деп мындай кадимкидей кыжыр келе турган учур кездешет да. Анын үстүнө мен инсан пендемин да. Пенде кадимкидей ачууланат, жазылынат. Бирок өкүнүп калам көп учурда. Кап ошентпей эле койсом болчу экен деп анан кечирим сураган учурлар болот. Телефон чалып алып кечирим коюңуз, мен ушундай болуп калдым деп. Айтыңызчы, мисалы, ушул кырстыгыңызды сиз диний ишмерлерге, молдолорго көрсөткөн учуруңуз болобу? Дегеним, сиз ошо диний ишмерлердин арасында абдан интеллектуал, интеллекти жогору, анан окумал адам катары билебиз да. Алардын кээде түркөйлүгүн мындай кечирбей, ушуну айтайын, оңололу деген учуруңузда алар кандай кабыл алышат? Кээде душмандык кылганга чейин барылат, бир 2 жума, 3 жума, 1 айга чейин. Биздин молдолордо ушундай табият бар, биз мындай бетме-бет айтышпайбыз да. Биз дайыма мындай бирөөлөр аралап айтышат. Ооба. Анан саясатчылар кээде урушат го, биз андай болбойт да. Мындай учурдашып тамак ичип отура беребиз дагы, бирок айттырып жиберебиз. Айтып койчу сен бар, деген мынтиптир деп. Мен ошентип айтам. Кээде мисалы үчүн кээ бир мечиттерге барганда, мечиттер жыттанып кетсе, даратына жакшы эмес болсо, суу өтүп аткан болсо, мен ушунасат медиа өзүнүн YouTube каналдан урушуп, жектеп койсом, мага душмандык кылып бирок оңдошот ошол нерсени. Анан кээде мисалы үчүн мен убактым өтө тар болгон үчүн келгенде убактым аз эле, мен 5 мүнөт убакыт берем десем, кээ бир молдокелер капа болуп таарынып кетип калган учурлар бар да. Эмне ушинтип айтасың деп. Мен айтам, мен убактым. Сенин программаңа мен киргизип алган менен мен өзүм программам каякта калып калат. Азыр менде ушул жумушумда кабинетте жанагы 5 мүнөттүк кумдан куюлган саат бар да. Келгенде канча десем 5 мүнөт десем, мына 5 мүнөт башталды деп коюп койсом эле сөздөрү бүтүп эле мен кеттим деп таарынып кетип калгандар кездешет. Болуп турат. Негизи журналистикада мындай здоровый конкуренция деген бар да. Анан ошо диний ишмерлердин арасында дагы ошондой атаандаштык барбы? Биз билип билбей, мүмкүн байкабаган. Бар, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн бир убакта YouTube каналдан адамдарга ушундай бир массалык маалымат каражаттарынан таралтууну мындай бир өөн көрүнгөн учур бар эле. Азыркы учурда карасаңыз бардыгы чыгып баштады. Мисалы үчүн интернет булактарынан бир ондогон молдокелерди көрсөк болот. Бир убакта мен өзүм жалгыз чыкчумун, анан 1-2 гана молдокелер чыкчу. Азыр муфтият өзү иштеп баштады, башка болуп баштады. Андан кийин демек бул ошол туура чечим деп ойлойм да. Сиз чыйырды салып берген экенсиз. Чыйыр салынгандан кийин анткени башында аябасын көп болгон. Эмнеге дин деген улуттуу болуш керек, аны келип сурап кетиш керек. Эмнеге телевизорго чыгып элдин баарын түз эфирден жооп бере бериш керек болот.
деген. Анан ошондуктан мен башында ойлогом, бирок кийинчерээк бул өзүнүн жакшы маанисин берип, азыр мындай бир жеңилдик болуп калды деп ойлойм да. Ал сөзсүз түрдө бизде бар. Мисалы үчүн кийген кийимдери боюнча, сүйлөгөн сөздөрү боюнча, козгоп аткан маселе боюнча сөз атаандаштык бар. Бул өзүнүн жакшы жемишин берет деп ойлойм. Чубак ажа, эми сөздүн өңүтүн саясатка бургум келип атат да. Мен сизден бир-эки жолу маектешип көрүп, мындай саясатка болгон кызыгууңуз бар экенин байкаганым бар да. Эмне үчүн ал пайда болду? Же баягы саясат менен сен алек болбосоң, саясат сени менен алек болот деген принциптенби? Балким ошол себептен, балким экинчи бир себеби, мындай абалды көрүп, анан чыныгы патриот, мекенчил инсан мындай чыдап тура албайт да. Мисалы үчүн кээде биз айтабыз, адамдарга жеткенге аракет кылабыз, бирок ошол натыйжасыз болуп калгандай, же болбосо ошол сөз бойдон эле калып калгандай туюлат дагы. Мыйзам жүзүндө ишке ашыш керек. Балким ошол мындай бир мамлекеттик органдар ошону аткарганга аракет кылыш керек деген ой келет да. Мисалы үчүн бир эле мисал катарында чек ара маселеси мынакей бизде дайыма кызуучу менен келатат да. Анан эми мындай бир капка шибеген жашыра албагандай эле ошол чек ара такталбагандыктан барган сайын чек ара тарып баратат да. Ошондуктан чек арада биз мындай бир жарма патриот деп коебуз да. Ой, жерди бербеш керек баланын түкүн дейт, бирок популисттер деп коюлган, жерди ошентип олтуруп, бирок жер кичирейип баратат да. Эгер ошону 20 жыл мурда эле ошол сурап аткан жерин берип эле макул, алардын пайдасына болсо деле берип койсок, эмдигиче мынчалык кичирейип кетмек эмес да. Ошондуктан мындай бир кандай десем, тагыраак айтканда, кээ бир саясатчылар алар эртең менен жашайт да, бүгүн жашабайт. Алар эртең иштен кеткенден кийин аркаман кандай сөз айтылат деген мындай бир сөз менен жашайт дагы, бүгүн мындай бир саясий чечимдер кабыл алганга чабалдык кылып атышат да. Анан ошондой болбош керек. Анткени сага берилген мүмкүнчүлүк бүгүн, а эртең актайт. Сталиндин сөзү бар да, мен өлгөндө дейт, бардыгы жамандашат дейт, усур төгүшөт үстүмө дейт, таштандыларды. Бирок тарыктын шамалы анын баарын тазалап алып коет дегенде азыр Сталинди мактап атат бардыгы. Ошол сыяктуу эле мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн, керек болсо диндин келечеги үчүн адамдар өздөрүнүн жанагыдай бир репутациясын, өзүнүн кадырын курбандыкка чалганга даяр туруш керек да. Анан ошондойлор аз болгон себептен кээде ойлойм, эмне үчүн ушуну айтсак болбойт деп, албетте саясатка болгон кызыгуу. Анан үстүнө экинчиден биздин мамлекетибиздеги, элибиздин өтө бай эместиги бизди саясатчы болгонго түртөт. Анткени жарты өлкөнүн эли дайыма эле саясатчы болот да. Албетте мындай адамдар дайыма алдыга шаша берет, бирок тарых шашпайт, ал бардыгын өз ордуна коет деп да бекер айтылбаган чыгар да. Кыргызстан баш мыйзам боюнча светтик өлкө. Бирок диний ишмерлердин саясатка аралашуусуна, парламентке келишине сиз кандай карайсыз? Кыргызстан светтик өлкө, ошондуктан мен өзүм дагы эч качан мыйзам бузган эмесмин, бузбайм деп ойлойм. Ошон үчүн кээ бирлер мыйзам буз деп айтканы менен, бирок ал мыйзам бузууга жатпаган көрүнүштөр. Сиз булсаңыз кимди үлгү тутабыз? Эми ошол себептен айтам да, ошон үчүн жанагы машинеден дагы бузганда 2 жолу барып штраф төлөгөнгө мен төлөп, андан кийин төлөгөнү жарыя кылып постко жазып чыктым. Анткени төлөшүбүз керек биз. Бул милдеттүү депчи. Ана бирок мыйзам көп эле түшүнбөйт экен. Манас деп эле кыйкыра берип, бирок манас окубагандай эле мыйзам окубаган биздин укук коргоочулар абдан эле көп экендигин көрүп таң калды. Булар кантип эле коргоп жүрөт депчи. Анан ушундай бир кызык окуя болот да. Анан мыйзам толук сөзсүз түрдө биз үчүн мындай бир керек маселе. Биздин мыйзамда ошол диний партия түзүүгө жол берилбейт. Диний партия түзгөнгө, ошондой эле аскер адамдары атайын партия түзгөнгө жол берилбейт. Бирок жеке Кыргыз Республикасынын жараны катарында ал ошол мындай бир депутат болгонго, башка болгонго, бул Советтер Союзу учурунда да уруксат берилип келген. Садыкчан Камалов биздин жогорку кеңеште, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф СССР жогорку кеңешинде Акаев менен бирге мисалы үчүн депутат болушкан. Эгерде кайсы бир молдеке ошондой боло турган болсо, анда эч кандай андан коркуу үркүүнүн кереги жок. Бирок менин чочуган башка бир нерсем бар. Бизде мына диний абал же диний маалымат мындай бир эми там-таң басып келип аткан дүйшөндүн деңгээлинде кетип атабыз. Анткени мына бир 20 жыл эгемендүүлүктөн бери эле келатабыз дагы. Ошол кээ бир мындай бир биз кыйын динди түшүнөт деген адамдар балким динден чала сабат болуп калып, ошол динди туура эмес мындай бир көрсөтүп коюу коркунучу бар. Мына ушул мени чындап эле түйшөлдүрөт.
негизичи азыр массалык маалымат каражаттарында, интернет сайттарда мисалы кишинин үрөйүн учуруп, төбөт чачты тик тургузган окуялар аябай көп болот да. Ошолорду окуп, көрүп турупчу, кандай ойлойсуң, негизи бизге өлүм жазасы керекпи, жокпу деген ой жаралабы? Мен ойлойт элем, бул сөзсүз түрдө керек. Анткени biz ошол адамдарды өлтүргөндөргө ырайымдуу мамиле кылып атабыз деп туура эгерде ал далилдениш керек. Адашып калып башка болсо да бир жөн, бирок мындай бир мыкаачылык менен өлтүргөндөр, башка кылгандар, же жанагыдай педофилдер мисалы үчүн, анда буларга өлүм жазасы киргизилиш керек. Бул Куранда талабы бар. Андан сырткары ошол токтотуунун жолу. Туура, балким бир эки адамдын өлүм жазага тартылышы мүмкүн, ошо менен токтойт, же болбосо мыйзам чыгышы мүмкүн, бирок эч качан ал мыйзам ишке ашпашы мүмкүн. Анткени адамдар кылмыштан сакталып калышы ыктымал бар деген сөз. Аны мен колдойт элем. Бул ошол мындай бир кантип айтсам болот экен, варварчылык деп, варварчылыкты колдоп аткандай таасир калтырган маселе. Кол кесүүнү колдойт элем. Кытайдагы да уурулардын коррупционерлерди коррупционерлердин колдорун кесип койсо, анан өздөрү эле колдорунан уялып калмак да, аябай жакшы болмок. Алар сөзсүз түрдө колдойт элем, анткени мындай бир катуу мыйзам болмоюнча оңдолбойт экенбиз да. Ошон үчүн ал керек деп ойлойт элем. Баары эле колу кесилип кетпейт, бирок ошол башында колу кесилгендер буга жаңы мыйзам ойлоп чыгарыштын кереги жок. Кытайдын мисалы, же болбосо кошуна өлкөлөрдүн мыйзамы керек. Мисалы үчүн Кореянын мыйзамы, Түндүк Кореяныкы, алардыкы бир аз одоно болушу мүмкүн, бирок баары бир ишке ашса боло турган маселе. Же Американын кээ бир штаттарында жакшы мыйзамдар бар, ап келсе жарай берет. Саясатчылардын арасында сиз симпатия кылгандар барбы, жокпу азыр? Эми албетте мындай бир толук ойдон үлгү болгонго деп айткан өтө оорураак маселе, бирок кайсы бир беткей тараптан, бир тараптан мисалы үчүн позициясына бекем тургандыгы, же болбосо элден качып кетпегендегиси, же болбосо мындай бир өзүнүн адистиги жаатында мындай бир адис болгондугу үчүн Акылбек Жапаровду мен урматтайт элем. Ал ошол өзүнүн адистиги боюнча менге да айта берип тамашалап, Акылбек Жапаров чыгып алып туруп бизди алдаса деле ишендирип коюшу мүмкүн. Анткени ошонун ишенимдүү сүйлөгөн үчүн кыйын адис болгондугу үчүн деп ойлойм да. Киши менен байланышып сүйлөшүп турабыз. Же болбосо Айгүл Рыскулова эжекебизди мен мындай бир сыйлайм, мындай бир Жаңыл мырза деп. Мен таң калчумун илгери, эмнеге Жаңыл мырза деп айтат. Мырза эркектер айтат, Жаңыл айым деп айтат. Көрсө, кээ бир аялдар бар, эркектерден ашык болгон. Мына ошондой мажурөө эркектерден деп ашык болгон деп айтат элем. Эжекени мен сыйлайт элем, мындай бир чечкиндүү кадамдары. Жана миграция боюнча жападан жалгыз илим жактаган адам. Ошон үчүн аны мен эмне үчүн ал кишини миграцияга пайдаланышпайт, менге де таң кала бердим. Анткени эне катарында, аял катарында, аял деген бардыгын мындай бир акын менен аял жүрөгүнөн өткөрөт дегендей мигранттардын проблемасын Айгүл эжеке көбүрөөк түшүнсө керек эле деп мен ойлойт элем. Анткени илим жактаган иши дагы ошол темада эжекеники. Кандидаттык бекен, докторлук бекен биле албай турам. Андан сырткары көптөгөн саясаттагы Байытты сыйлайм, ал кишинин өзүнүн позициясын, бирок мен ойлойм азыр мына 3 жылдык жанагыдай бир эс алуудан кийин бул киши кыйла өзгөрөт болуш керек. Анткени адам кээде ойлонгонго мүмкүнчүлүк берилбей эле учуп жүгүрүп жүдө берет да. Анан ойлонгонго мүмкүнчүлүк түзүлгөндөн кийин адам өзүнүн катачылыктарын кайра карап, кайра бир таразалап, анан өзүнүн позициясын балким кээ бир жерде өзгөрткөнгө мен ойлойм даяр болуш керек деп ойлойм да. Адаха Мадумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, анан мындай бир тазалыгы менен. Тазалык дегенде уурдап алган, жеп алганда эч качан жабышкан эмес да, болгон эле жана каптап келип, ошо жанагы жогорку кеңешти чаптайбыз деп эле ошондон ызчы болгон. Биздин президентибизди деги эле мен ошол эгемендүүлүк алгандан кийинки бардык президенттерге мен сыйлоо менен мамиле кылат элем. Бардык президенттерге качып жүрөт дегенине, камакта жүрөт дегенине жынысына карабастан. Анткени ошол 20 жылдык тарыхта булардын бардыгын тарых өз ордуна коет. Мындай бир динге болгон мамилеси эч качан жаман болгон жери жок. Ошондуктан биз диний жаатта башка өлкөлөргө караганда алдыга жылдык. Алдыга жылганда кандай? Динди туура кабыл алуу, туура түшүнүү боюнча эч кандай мындай радикалдашуу болду, бирок ошонун бардыгы туура саясаттын негизинде ал жоюлуп, мындай бир салт санага ширелишкен өзүбүздүн көркөм исламыбыз пайда болуунун үстүндө бара жатат деп айтат элем. Мына 2020-жылдагы парламенттик шайлоо өзү босогодо турат да. Анан адатта саясатчылар диний ишмерлерди мындай курал катары колдонууга аябай аракет кылышат да. Сиз ошондон коркпойсузбу?
Антан корком, коркунучтар абдан көп Кээде болот. билбей калат адам өзү дагы. Адам билбей калат, бирок мен ошону дайым эле байкап турам. Анткени ошол эмне үчүн мурда келбейт, кийин келбейт, эмне үчүн мисалы үчүн ошол мурдатан мисалы чай ичип жүргөн, биз эми Кыргызда саясатта чай ичип деген сөзүбүз бар да, тамак жеп. Адамда теги чогуу жүргөнчө, илгери сауна, азыр эми сауна болбой калып, чай ичкенге өтүп калышпады бардыгы. Анан эмнеге мурда жок, кийин келип калат деп ошондон чочулайсың. Анан кээде сураганда эле ошол мындай бир ордун эмне бересиң деген суроо келгенде эле алар ошол эсептешин айтат да, мындай өлкөнү өнүгүп кетиш үчүн башка үчүн эмес, бир кызматтар сунуш кылып башка кылгандан кийин демек бул ошол ошон үчүн эле келип атыптыр деп ой келип кадимкидей жийиркене түшөсүң да. Шайлоо көп адамдардын бет кабын айырып берет бизге, сыйырып берет адамдардын кадимкидей жанагыдай чыныгы жүзү көрүнө турган учур. Анан шайлоо боюнча менин өзүм пикирим, биз шайлоону көбүнчө туура эмес убактарда коюп алабыз да. Мисалы үчүн Тажикстанда жана көчөт эгеп турган учурда коет экен. Бүт жана партиялар көчөттөрдү эгип башка кылып, бактаныш биз мынча көчөт эгип. Пайдалуу жумуш жасайт экен да. Ошондуктан бизде да ошол жанагыдай февралдын этегине, мартка барып, Ноорузга чейин кое турган болсо, анда канча жерлерибиз көгөрүп калмак экен шылтоо менен деп ойлоп калам да. Жакшы сунуш экен да. Чубак ажы, анан азыркы парламенттин деңгээли жөнүндө пикириңизди уккум келет да. Жашырбай айта аласызбы же эл өкүлдөрүн капа кылып алам деп коркосузбу? Жок, мен жашырбай айтсам, Атамбаев кээ бир сөздөргө да туура айтып коет. Ал киши мындай бир көп окуган адам да, ошондуктан ал кишинин мындай бир кээ бир сөздөр үчүн балким шыйлаганга туура келип калат да. Бул чындык. Эми бардыгы деп айтпайбыз, бирок деген мисалы үчүн мен өзүм мындай гезит көп, интернет көп окуган адам катарында мен деле бардыгын толук тааныбайм да. Кээде келип мен депутатмын деп тааныштырышат өздөрүн. Анан значогун карап таанып калам. Анан Бакир уулун айткан эсиме түшүп кетет. Бир жолу аэропортто отурсам, бир бала келип учурашып чай куюп атат. Анан "Ийиним, кандайсың?" десем, "Экөөбүз чогуу иштейбиз" дейт. 3 жылдан бери өзүнүн жанындагы депутат тааныбайт экен да. Анан эми балким алар үндөй иштеп аткандыр, башка кылып аткандыр, бирок деген ушундай абалда жашап аткан учурда эгерде депутат таанылбай аткан болсо, демек иштебей атат деген сөз. Алардын иши сөз менен, ошону талкуулоо менен, ошону мындай бир коргоо менен болуш керек эле да. Анан ошон үчүн илгери мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө Бегиш Аматов деген барыбыз таанычыбыз мисалы үчүн. Коомдук ишмер болгон. Коомдук ишмер. Анан азыр тааныбай калабыз кээде. Ошондуктан мен ойлойм, мында бизде парламент депутаттардын келүү тартиби кайсы бир деңгээлде бөлөкчө болуш керек. Мисалы үчүн Швециянын мисалында депутаттар эч кандай бекер кофе болбойт экен аларда. Эгер ошондой алып барып койгон болсок, анда ошол депутат болуп өзүм бизнесимди коргоп калам, же башка кылам, же болбосо дагы мындай кылам деген жанагы пикирлер менен келет да андарчы. Ошолорду жоюп койгон болсок, анда чындап эле мыйзам чыгарып берем деген адистер келмейт да. Сумкасын баштан асынып алып эле, пешком барып эле, иштеп эле кайра келе бере турган кароочу болуш дегенде, же болбосо мектептин мугалими болуш дегенде болуш керек дейм да. Эгер ошондой болгондо, анан алардын албетте тыйыны көп болуш керек. Анткени чет өлкөлүк жанагыдай уюмдар буларды каржылап, анан ошол мыйзамдар жанагыдай бир коргоого алып, ошондон туура эмес мыйзамдар кабыл албай турган деңгээлде мен болуш керек деп ойлойт элем. Чындыгында деңгээл мени канааттандырбайт. Кадимкидей нааразы болом, кээде мисалы үчүн уялам, кээде өксүйм кадимкидей. Мен жанагы ката орусча ката сүйлөп койгондугунан өксүгөн жерим жок. Болгону биздеги кабыл алып аткан мыйзамдар, ошол мыйзамдардын мисалы үчүн жанагыдай бир көзөмөлдөнүп жатышы ошол мени канааттандырбайт да. Ошол себептен. Болбосо бир адам өзүнүн тилинде сүйлөгөн болсо, анда башка тилде эгерде туура эмес сүйлөсө, аны эч кандай уят катар көрбөйт элем. Эгерде баш мыйзамга, деги эле мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, ошо диний ишмерлердин парламентке келишине мүмкүнчүлүк түзүлсө, анда сиз кандай депутат болот элем деп ойлойсуз? Эмнеге, кайсындан ишти баштамаксыз да? Негизи диний ишмерлерге атайын квота менен келген макул дейт эле, партиялар чабыштырбай эле. Мисалы үчүн ошо партияга кошпостон, эч бир партияга өзүнчө 3 орун же 2 орун же 1 орун же 5 орун берилсе, анан ошол мындай бир балким президент тараптан, балким кайсы тараптан сунуштала турган болсо, бул жакшы болмок. Анткени адамдардын диний аялуу сезимдер козголбойт эле.
Эгерде мен депутат болуп калсам, мен ойлойм, балким 1,5 жыл, 2 жылга чейин эч кандай сөз сүйлөбөсөм керек деп ойлойм. Анткени Эмнеге? алардын мындай бир кухнясын билиш керек, анан ошол мыйзамдын тилин түшүнүш керек. Өздөштүрүп болуп жатты. Өздөштүрүп, анан ошол шамал каяктан келет, кандай болот, кандай айтканда ошол мыйзамдар туура корголот, ошолорду үйрөнгөнгө чейин мен ойлойм 1,5 жыл, 2 жыл керек болот. Андан кийин ага чейин бирок абдан сыноо көп болсо керек. Чубагаж деген мына билбей калды, билими жок экен, түшүнбөй калды, коркуп атат, сүйлөбөй атат деп журналисттер ызычусын бир сыйра кылып бүткөндөн кийин андан кийин ишмердүүлүк жакшы башталса керек деп ойлойм. Анткени Бирок андай пикирлерге көнүп деле калдыңыз го. жок, ага кычалып деле болбойм мындай бир. Бирок окуйм сөзсүз түрдө. Анткени ошол аркылуу элдердин пикири кандай экендигин билип, оңдолууга аракет кылыш керек. Анан ошол мыйзамдарды жазганга аракет кылып, анан жөнөкөй адам болуп, ошол мен ойлойм, менден жакшы депутат чыгат деген өзүм мындай ойлойм кээдечи. Анан экинчи бир коркунуч бар, ошол нерсе мисалы үчүн менин ишмердүүлүгүмдү чектеп койбойбу деген дагы суроо турат. Мисалы үчүн мен эркин куштайыр учуп жүрө берем да, бул жака барам, тиги жака барам, четке чыгам, келем, элдин арасында кызматта болуп. Анан бизде ушундай бар, эгерде мамлекеттик кызмат иштеп аткан болсо эле, мамлекеттин заказын аткарып аткан кишидей эле мындай кабыл алып, мындай сөз угумду болбой. Мисалы үчүн кече Нарынга барганда адамдар кетип калышпадыбы, депутаттар барган учурда ошондой бир абал жаралып калганды каалабайт элем да. Бирок мен ойлойм биздин эл азыр мындай бир зрелый деп айтабыз да, мындай бир Бышып жетилип калган эл дагы акыйкатты туура түшүнө турган болуп калды. Демек мен ойлойм жакшы эле болот деп. Негизи азыр Кыргызстан коррупционерлерден тазаланабыз деген урандын алдында жашап аткандай таасир калтырат да. Президенттин деле багыты ушул болуп атпайбы? Жеке сизден да ойлонгон бир рецепт барбы? Кантип коррупцияны биз токтотуп же жок кыла алабыз? Коррупцияга каршы күрөш мындай тандалма эмес болуп, баарына бирдей кеткен учурда жанагы туугандуу бийде ыйман жок, Ыймандуу бийде тууган жок дегендей маселе да. Эгер ошондой дайыма ошол принцип менен бир канча убакыт жашай турган болсок, ордуна келет. Мисалы үчүн Түштүк Кореянын өзүндө ошол жанагы атасы канчалык урматтуу болбосун, ошонун кызы түрмөгө түштү, президент. Бул пайгамбардын сүннөтүндө келет да. Эгерде дейт менин кызым Фатима урдаганда анын колун кесмекмин дейт пайгамбар алейхиссалам. Ошон үчүн эгер ошондой деңгээлге жетип алган болсок, анда өнүкмөк сөзсүз түрдө. Азыр мисалы үчүн бизде деле кайсы бир деңгээлде үлгү алып турган маселе, эки премьер-министр, бир президент болгон кишилер түрмөдө отурушат да. Эми бул аларды мен күнөөкөр же күнөөкөр эмес деп чечип чыгарбайм, бирок факт отургандыгынын өзү кайсы бир деңгээлде таш козголду ордунан. Эми ошону мындай бир асырап, жанагы баланы тапканда бакканы кыйыныраак болгон үчүн багып кетиш керек деген маселе болот. Ошону караш керек. Ага биз эл жардам беришибиз керек, колдошубуз керек деп ойлойм. Чубак ажы, диний ишмерлердин арасында сизди эң бай адамдардын катарында айтып жүрүшөт да. Анан негизги кирешени кайдан табасыз? Анан өзүңүздү мындай жоомарт адаммын деп эсептейсизби же ар бир тыйынды эсептеп оокат кыласызбы? Мени тааныган досторум жоомарт деп айтышат. Эгерде сураган менде бир нерсе болсо берсе, мен мындай сураса, мен мындай бербей койгон учурум өтө аз. Бирок китепке аябай сарааңмын, бербейм эч кимге. Эгер бирөө китебин бербей койсо, мен душман болгонго чейин барам. Анткени ал өтө келген. Анан байлык маселеси боюнча мен баймын, албетте. Менин үй бүлөлөрүм бар, балдарым бар. Материалдык байлык? Материалдык байлык боюнча мен жардамдардын катарына кирбейм. Бирок мен өтө байлардын катарына кирбейм. Тагыраак айтканда, мен зекет бере турган байлардын катарында эмесмин. Мен зекет бербейм. Анткени зекет берген адамдар булар бай эсептелинет да. Бирок ошол эле учурда зекет ала турган адамдардын катарында эмесмин. Бул жанагы илгертен акындарды эл баккандай эле молдолорду эл багат, бизди эл багат. Эл эч качан мисалы үчүн бизди жой койбойт, башка койбойт. Сурабайсыз, бирок берсе аласыз. Ойлогом, мен деле ушул кайсы бир бизнес баштасам деп, бирок бир канча аракет кылып көрдүм. Анан менден жакшы бизнесмен чыкпайт окшойт. Ошол Кудай менен болгон соода эле ошол мен үчүн жакшы болуш деп ойлодум. Бирок менин балдарымы ошол келечекте бизнеске тарбиялап атасызбы? Тарбиялап, кандай десем, алардын эркине коюп атам да. Сөзсүз түрдө эле диний жолдо мындай кетиш шарт эмес. Каалаган жолдо кетсе болот. Кыздарга деле мисалы үчүн. Негизи салтуу суроо бергим келип атат. Идеалдуу үй бүлө деген эмне? Сиз өзүңүз жеке идеалдуу үй бүлөнү түптөп түзө алдыңызбы? Идеалдуу үй бүлө деген атасы ата болуп, апасы апа болгон үй бүлө.
балдары бала болуп, кыздары кыз болгон үй бүлө ошол идеалдуу үй бүлө деп эсептейт элем. Албетте мындай бир кемчилиги жок болбойт. Ысыгы менен, суусу менен, башкасы менен. Мен ушундай деп айтат элем. Анткени мен үй бүлөдө атамын, үйдүн кожоюну менмин. Идеалдуу болуп, элге үлгү болуп, менден үлгү алгыла дегенден алыспын. Бирок биз кааласак, каалабасак, адамдар үлгү алганга аракет кылышат. Анткени адамдар ушулар молдонун айтканын кыл, кылганын кылба, кылганда кылыш керек. Балантүкүн деген сөздөр көп да, мисалы үчүн. Демек, молдолор кайсы бир деңгээлде адамдарга үлгү, кайсы бир катмарга. Анан эми бизде деле сөзсүз түрдө кемчилик болот, бизде деле мисалы үчүн кээде пикирлешпестик болот. Бирок андан пайгамбарыбыз үй бүлөсү деле куру калган эмес, анткени жашоонун өзүндө эч качан урушпайбыз, эч качан бизде андай эмес, нанга сүйкөлгө майдай деп айтса, мен айтат элем бул жалган айтып атат деп ойлошо жалганчы болот. Экинчи үй бүлө күтүүнүн арманы менен азабы болот бекен? Ушуну дагы берет деп ойлогом, сөзсүз түрдө антпесе эмнеге бербей койдум деп сизге бардык айта бермек. Сөзсүз түрдө эки үй бүлө болгон учурда кээ адам түшүнгөндөй мени чоң үй бүлө менен ажырашып кетип жашап атат деп андай эмес. Мен эки үй бүлө менен чогуу жашайм. Убактым бардыгы бөлүнгөн. Оор эмес. Оор эмес. Бирок башында кээде бизде мындай илгертен даярданбаган, илгертен бизде коомдо түшүнүк калыптанбаган себептен мындай бир эканжы ойго азыраак келгендей болуп, анан коомчулук сүйлөй берген болсо келет экен да. Анан бирок кээде анализде отура турган болсоң, ушу сүйлөп аткандардын өздөрүндө экиден көп үй бүлөсү бар. Бирок алардын бардыгы жашыруун, эки жүздүүлүк ушундай. Көптөрүндө эле ошол өздөрү экинчи аял, бирок сүйлөй берет, чыгып алып эле эмнеге мындай депчи. Анан мен айтам, ал эки жүздүүлүк, ал ошол жубайларды урматтабагандык, балдарды сыйлабагандык деп түшүнөм да. Анан бирок жеке менде арман жок, анткени мен өзүмүн да жоругум менен десем болобу, адамдар дагы мындай бир кээ бир туура эмес көз карашты оңдогонго жетиштим деп ойлойт элем. Анткени экинчи аялга үйлөнүшөт дагы, анан биринчи аял билигизүүчү болгондо талак берип таштап кетип калып, экинчи аялдын балдары каралбай калып, фамилиясын бербей коюп, укугу тебеленген өтө көп. Мисалы үчүн кече Кореяга барып келгенде ошол жака турмушка чыккан кыздарыбызды көрдүк. 60-70ге чыккан, абашка чыккан, чочко баккан фермада иштеп аткандары бар экен, кыйналып кете албайт. Ийгиликтүү болгондор да бар экен, бирок алар азчылык түзөт экен да. Анан эмне үчүн биз ошондой? Бирок бул деген бардык эле эркектер, эркек эле болсо эле экинчи аялга үйлөнүп алсын деген сөздөн алыс болуш керек. Ошону карай ала турган, анан ошого дугу жеткен, ызычуу болуш керек деп ойлогом, бирок мен ойлогон оюмдан тетери чыкты. Анткени аялдардын өздөрүндө ушул нерсе муктаждык бар экендигин билип, көптөр ушуну ачыкка чыгышып, мисалы үчүн ошо күйөөгө тийген 10 жылдан бери жашайт, анын дагы байбичеси бар, аны менен тойго бара албаган үй бүлөлөр көп болчу экен да. Ошолор жарыкка кадимгидей чыгып, анан башында бир аз мындай бир талкуулоо болуп, чоң үй бүлө менен. Бирок бардык ордуна келгендигин мен көрдүм. Демек, бул биздин салтыбызда болгон маселе. Муну мен кечке эле айтып, мындай элге жарыя кылып, мындай бир мактангым деле келген эмес. Бирок бизде ошол экинчи аял алат десе эле мусулманчылыкта биринчи эле ошондон баштап алгандар бар да. Же намаз окубайт, же орозо тутпайт, ичкени арак. Анан кечке кыздар менен жүрөт да эмне десе мусулманчылыкта бар дейт да. Жок, мусулманчылыкта бар, бирок ошол нерсе анын тартиби кандай болуш керек. Ошону үйрөтүш керек. Болбосо мынакей чоңдорубуз деле секретаршасы менен жүрүп алгандары бар, башка кызы менен тең кыздары менен жүрүп кеткендер, эмне десе эле мусулманчылыкта бар дей берет да. Бирок мусулманчылыкта бул нерсе кандай таризделет, мисалы үчүн дегенди түшүндүрүп бергенге туура келди. Анан даяр эмес эркектерге үйлөнгөнгө таптакыр болбойт, анткени аларда балким мындай бир эркектердин тарбиясы жетишпей калган, же болбосо булардын мындай бир моралдык өксүгү бар болсо, анда буларга жок болбойт. Ажылдашып айтышып аткан аял менен күнүгө мушташып аткан эркектерге айтыш керек, жок силерге болбойт, силер ошентип жашай бергиле, кереги жок деп айтыш керек болот. Чыныгы досторуңуздун саны канча? Анан ошол эле суроону улай, чыныгы душмандарыңыздын санын билесизби? Чыныгы достордун санын айтыш кыйын го деп ойлойм, бирок кээ бир достор бар 10 жылдан бери көрүшпөгөн. Жөн эле дуа кылып жүргөн досторубуз бар. Кээ бир достор бар дайыма көрүшүп турган. Кээ бир адамдар бар дайыма көрүшөсүң, бирок дос эмес, анткени пайда үчүн, башка бир нерсе үчүн, кызыкчылык үчүн мындай дос болгон, катташып жүргөн адамдар бар. Алар жок деп айтканга болбойт. Анан душмандар дегенде мен ойлойм, менде түбөлүк душман жок болуш керек деп. Убактылуу мындай бир таарынышкан, башка болгон, анткени жеке мен өзүм мындай адамдарга мындай кечке таарына албайм да, унутуп калам. Таарына турган мындай бир касиет деп айтканга болбойт, мындай бир кесепет андай менде жок. Таарына бир жума, 2 жумадан кийин унутуп калам таптакыр эле. Анан кайра эле мурдагыдай эле жүрө берем да, ошондуктан мен андай деп ойлобойт элем.
Мурда жашыраак убакытта ошол кээде ошол атаандашкан адамдарды душман катары көрүп алган учурлар болгондо, бирок азыр андай жок деп ойлойм. Анан бар эми азыр мен жаман көргөндөр, мисалы үчүн кээде бир башка бир диндер, башка бир нерселер, мисалы үчүн же болбосо мындай бир мусулманчылыкты жаман көргөндөр ошол өздөрүнүн жанагыдай агрессиясы мен аркылуу чыгаргандай болгондор бар да. Анан бирок мен аларды душман катары эсептебейм. Достор, Кудайга шүгүр. Негизи жашоодо адам баардыгындай татып көрүш керек, сынап көрүш керек деп айтып коюшат да. Сизде эч качан андай кылбай турган нерселер барбы? Албетте. Албетте. Мен эч качан наркотика колдонуп көргөн эмесмин. Анан бизде ошол Куранда айтылган тыюу салынгандарды ошону өзүң тажрыйба кылып көргөндөн дагы көбүрөөк ишенгендиги үчүн ошол нерселерге мисалы үчүн биз мындай кылбайбыз. Мисалы үчүн менде эч качан никес байланыш болгон эмес, эч качан. Эч качан мен наша чеккен эмесмин. Мектепте окуганда тамек тартып көргөнбүз, жаш балдар 6-7 класс экен, бирок тамагыбыз ооруп бардыгыбыз кандай болду билбейм. Жаман тамек тартып көргөнбүзбү, ушундай болгон учур бар. Андан башка жок, сөзсүз түрдө жаман нерсенин баарын тартып көрүү, мисалы үчүн же баштан өткөрүү ал шарт эмес деп ойлойт элем. Акылдуу адамдардын мен башында ойлочумун, ушулар акылдуулар жалган жазып койсо керек. Мисалы Джек Лондон же болбосо Айтматов же болбосо башка бирөө жазып аткан чыгармаларында ушул жалган эле болсо керек деп өзүң тажрыйба алып көргүң келе берчи да. Бирок жашың өткөн сайын ошолордун айтканы чын экендигин билет экенсиң да. Демек, эмне үчүн сенден акылдуу бирөөлөр айтып аткан болсо, ага ишенбеш керек. Ошонун тажрыйбасы биз үчүн жетиштүү болуш керек деген менин жүрөгүмө кадимкиден сиңип калды. Бирок жакшы убакта өзүм көргөндү каалачумун. Мисалы, бир күн 24 сааттан турат да, бирок адамда өзүнүн ошол убакыттын ичинде жакшы көргөн сааттар болот экен да. Мен өзүм байкайм аны. Сизде ошондой сааттар барбы? Же күндүр түндүр эле мындай пайдалуу сиз үчүн? Мага шам менен куптандын ортосу аябай мындай бир кызганчаак убакытта, ошол убакта бирөөлөр сүйлөсө жеңиң келе берет. Анткени ошол убакта мындай бир китеп окусаң башыңа кире бере турган болот да, шам менен куптандын ортосу. Касиети деп коелу. Касиеттүү деп айтсак болот. Анан багымдаттан кийинки убакыт уйку тарта берет, уктагың келет аябай. Анан ошол убакта мындай пайдаланып калсам деп, ошол убакытта мени жаман чубак менен жакшы чубак аябай талашат да, өзүмүчө багымдаттан кийинки убакытта. Анан шам менен куптандын ортосунда ошол бир нерсе окуп пайдаланып, китептерди карап башка кылганга мен үчүн аябай жемиштүү убакыт катары көрүнөт ошол убакыт аябай. Сиздин популярдуулугуңуздан пайдаланып, башка бирөөлөр эгерде бир китеп жаза турган болсо, анда сиз ошол кеңири окурман чөйрөсү окуй тургандай мазмундуу өмүрдү сүрүп атам деп ойлойсузбу? Билбейм, менин өмүрүм кимге кызык болот, бирок көп адамдар сурай беришет. Кандай эмне болду деп, ал эмес менин балдарыман деле, кыздарыман деле сурап кызыга беришет экен да, силер үйдө кантип тамак жейсиңер деп сураганда болот да кадимгиде. Анан кээде мен вилка мененби же кашык менен жейсиңерби деп. Анан кээде ошол корону ачып калсам, өтүп кетип атканда да келип алып, колуңузду кармап коеюн дедим эле деп кирип кете беришет да. Анан кызык болсо керек деп ойлоп калам да. Анан бирок ошол нерсе мындан дагы маңыздуураак болуш үчүн көбүрөөк эмгек кылыш керек. Анткени адам мындай бир окуганда жаап кое турган гезитте болбош керек дейм да. Мисалы үчүн дайыма үлгү алып окуй турган бир эмгек сиңирилсе, ошондой китеп жазылса, бул жакшы болмок. Эгерде албетте ошого ылайыктуу болуп калган болсок, бирок мен ойлойм азыркы учурда ага татыктуу эмеспин деп. Эртелик кылат деп ойлойсузбу? Эртелик кылат деп ойлойм. Анткени мен элимдин астында ошол дагы деле өзүм бере турган кызматымды толук берген жокмун го деген сезим менде бар. Сиздин жана журналист болуп, маек алып, башкалар менен сүйлөшүүгө болгон кызыктарлыгыңызды биз дагы ишке ашырууга, ага кыпындай болсо дагы салым кошууга аракет кылалык, эгер сиз макул болсоңуз анда. Ишиңизге ийгилик каалайм. Урматтуу замандаштар, биз бүгүн диний ишмер, аалым Чубак Ажы Жалилов менен маектештик. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Менин YouTube каналыма жазылууну унутпаңыздар.